Assalamu alaikum. Ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге сатыла турган таза кандуу Айшир породасындагы уйларды көрсөтүп беребиз. Булар Чүй облусунун Сокулук районундагы Конезавод Студенческое совхоз Фрунзе айыл өкмөтүнө карайт. Мына ушул жерде жайгашкан туугандар. Сандан сапатка өтүңүздөр. Айшир уйлары. Айшир уйларын билесиздер. Сүтү эң майлуу сүт ушуларды болот. Айшир уйлары деп. Муну творог сүт багытында иштеген, чакан ишканада иштеткен ишкер агалары сиздер алсаңыздар өтө жакшы болот да. Булар Россиядан келген чоң фермада туугандар. 10 баш. Баары бирди тууган. Азыр кысыр экен. Кээ бирлери күлөп атыптыр. Өзүңүздөр качырып аласыздар. Азыр бул жакта биздин агабыз буларды карайт. Сүттөрүн сураймын. Айшир уйларында өзүңүздөр көрүп коюңуздар. Бир аз агрессивныйраак уйлар экен, 10 баш. Баары бирди тууган, Баары бирди тууган. Тууган балдарынан барбы негизи калганбы? Балдарынан мунда сыртта бирөө жүрөт, ичкерде экөө бар. Сыртта бирөө жүрөт, былтыркы балдарын ичкерде экөө бар дейт. Булар так, буларды көбүнчө качество жагынан, сүтүнүн качествосунан көбүрөөк баалайт туугандар. Айшир уйлары, булар тоо ташка өтө жакшы. Негизи сүрүштүрүп көрсөңүздөр, Айширская порода деп башка интернет блогтарынан да карап көрүңүздөр. Ачыгын айтканда, булар тоого жакшы, дене түзүлүштөрү идеал да, мүйүздүү, өзүнө сак, жайлоолорго да чыга берет туугандар. Булар жанагы бош уйлар эмес, нык, балбан уйлар. Булардын баасы дүңүнө 120 000 сомдон сурап атыптыр. Келе бересиздер, 10 баш үйдү коесуздар. Булар негизи кунажы мезгилинде Россия Федерациясынан бир ишкана чарбадан, фермадан алдырып, бул жактан бооз кылып токтотуп бирди тууган. 2 жылга жакын саалда булар. Почти, 2 жылга. Кел. Азыр 70-60 литр сүт берет. 70-60 литр. Şu 10'u. Жок, 8'i. 8 başı 70-60 литр süt берет, да? Екі салбай, мұнысы албай қалды. Мұнысы албай қалыптыр. Мұнын ар жағында екі үйдің ортасында тұрған қызыл. Қызғымтыл салбай қалыптыр, көрсетіп қойын тәтігіне туғандар, қызыл. Осы 8 өйді ұшындай салып атыр. Не бұл азыр сүтінен түшкен малу, же көтерілген малу сүтінен? Сүтін түшкен малу же, бұлар көйліп атса же, тоқташ керектер же. Bir жылдан өтіп кетті бұларға че. Маға шейін башқа біреу қараған екен де. Қаралбай, жерке шведтермен аралашып, алар шөп жегізбе, көйге келген малында да неме қылған емес те. Қачырбай қойған ба? Айтпай қойған, уже тоқтап албай қалған да. Ем қайра көйліп атады, да? Азыр көйліп атса, бардыр көйліп атады. Бұл жақта, şimdi ушунчалык көп швиц бар азыр. Бұл чарбаға мен көп жол кергем туғандар. Ишеништі келіп алсаңыздар болот. Шу 10 баш Айширди қоша алып келген болчу. Сүттің майлуулугуну швицтин уюна кошуп, булар сүт багытында иштемекчиле. Буларды болсо буга чейинки малчы швицтерге кошуп карагандыктан алар көп болуп, буларды бөлүп, арыктап күлөгө мезгилинде да айтпай койгон дейт. Анан булар күйүүсүн билбей калган. Эми кайрадан азыр күлөп атат дейт. Булар качырсаңыздар болот экен. Ошон сүт тартылып кеткен да, Тартылган уже булар 1 жылдан өтүп кетти да, торпоктор онун торпогу берет. Булар 1 жылдан бери качыла экен да. Күлөгөндө дароо качыра коюш керек экен да. Жүрүңүздөр. Былтыркы букаларынан бирөө калган дейт. Мына швицтер да жанындагылар, буруй швиц. Мына капталындагы, Былтыркы балдар. Былтыркы балдар экен туугандар. Ичкерде балдар. О, тетигликта. Швицтер да көрүп коюңуздар. Бул жак бир жол көрсөткөнбүз, билесиздер туугандар. Мына швицтер. Швицтерди сатпайды, сатат экен деп жүрбөңүздөр. Бул Айширди неге алып келген туугандар? Мына швицтердин сүтүн сагандан кийин, канчалык көп сүт тапшыргандан кийин, канчалык каймактуу болсо жакшы бааланат. Айширдин уyu өтө майлуу сүтү. Ошондуктан ушуларга кошкон болуш керек. Айшир былтыркы баласы, мына бол. Алалар. Жандагылар швицтер. Айырмас. Былтыркы балдар бар. Мына ол дагы окшойт, Ала, 120 000 сомдон курук сурап атыптыр уйларга туугандар. Швиц көп бере экен же Айширби? Айшир не, до конца кетет экен. Айшир
Sütü mайлуу да болот экен. Ашылар жакшы берет экен. Өткөндө 22-23 берип аткан. Жаңы тууган бирөө сатылып кетти да. Жаңы туылгандар 22-23 берип атты. Муну ошо экинчи туу, биринчи туушуду, экинчисине же көбөйөт да сүтчү. Экинчисине көбөйөт, а? Муну сүттөр тугандар. Ошо ашыр бултыр каласың. Мына былтыр мен өзү калганы сатылып кеткен. Калгандар сатылып кеткен, Уже бул не астатык букаларбы? Ушулар астатыктар да уже почти. Ошо бекилерин сатып берген. Зорлор кеткен болуш керек. Ошо чоңдор кеткен да баары элечи. Ашырлар. Мына шивистер. Сүтүн аралаштырып тапшырат, майлуу болуп калат, экөөңүн аралаштырганда. Мына шивистер. Ушул уйларды алам десеңиздер. Анан көпчүлүк ойлойт да, муну бөлүп сатып атса, желинип кетип калыптыр, ооруйт экен, ал бул экен. Ал жагына гарантия оорубайбы? Оорубайт ал гарантия. Аналарга кошуш кыйын болду да, сыртта да турат да. Загондо дагы. Ушу места жок, ичи шивиске толуп калат кечинде. Булардын көлөмү эми шивистей чоң болбосо дагы тоого жакшы дейт го. Россияда Алтай өлкөлөрүндө ошол тоолуу жактарда ушуну колдонот. Мына былтыркы букасы. Ала ортодогу. Эми байланышып көрүңүздөр туугандар. Башка интернет блоктарынан издеп көрүңүздөр, бул айширская порода эмне деп. Выносливый уйлар дешет буларды.